Көрүстөндөн кайра чыккан кыз. Жапондордо бир ишеним бар. Эгер көрүстүндөн кеч өтсөң, артыңдан тынч эле бас. Эч качан артыңа бурулба. Себеби артыңда адам эмес, бирөө ээрчип келиши мүмкүн. Бул окуяны 2020-жылы жапондор өздөрүнүн форумунда бөлүшкөн. Бирок кээ бир маалыматтарга караганда андагы каарман чет өлкөлүк студент болгон. Ким экенин эч ким так билбейт. Бирок анын акыркы көргөн нерселери бүт бойдон интернетке калтырылып кеткен. Окуя Токио шаарынан анча алыс эмес, Фусса деген чакан шаарда болгон. Студент кыз жалгыз жашачу. Бир күнү ал кечинде кафеден чыгып, үйүнө кыска жол менен барайын деп, шамалдуу, караңгы көрүстөндүн ичинен өтөт. Жолдо эч ким жок, айланасы кара бактар. Шамал жалбырактар аралап, үндөр болуп гана угулат. Бирок кыз бир маалда токтоп калат. Так, так. Артынан бирөө келип жаткандай. Бирок айланада эч ким көрүнбөйт. Башында жөн эле шамал деп ойлогон. Кээ бир нерсеге көңүлү бурулат. Жолдун бурчунда кызыл түстөгү кимоно кийген кичинекей кыз дубалга карап туруптур. Көзү көрүнбөйт, башын эңкейтип алган. Кыз селт этет, жанынан өтөйүн дейт. Бирок ошол маалда кичинекей кыз акырын үн чыгарат. 7, 6, 5. Арт жагынан келет. Көзүңдү жумсаң, тиги үн дагы жакын болот. 4, 3. Качыш керек. Студент кыз жүгүрүп жөнөйт. Бирок артыңда бирөө күлүп келет. Тар жол, чөп баскан таштар жыгылып кетет. Башын көтөрөт. Ал жерде мурунку эле кыз турат. Бул жолу тек карап турат. Бир гана сүйлөм. Эмне үчүн артыңа бурулуп койдуң? Эми сен бул жакта каласың. Ошол кыз ошол эле түнү үйүнө жетет. Бирок башында эле түш көрдүм го деп жүрөт. Бирок таң атпай көз ачылганда үйүнүн эшигинин алдында чөп түшүп турган кызыл кимоно кийген адам турганын көрөт. Терезеден тик карап турат. Бир аздан кийин жай басып кетет. 3 күн, ар күнү түн ичинде ошол кыз келип турат. Түнкү 3:33-тө терезени тыкылдатат. Эшиктин түбүндө отурат. Ким менен сүйлөшпөсүн, алар ал кызды көрө алышпайт. Бир гана ал гана көрөт. Акыркы постунда ал мындай жазат. Кимдир бирөө бул постту окуп жатса, эсиңде болсун. Көрүстөндөн кеч өтүп, артыңа бурулба. Себеби мен азыр ошол жакта калдым. Ошондон кийин анын аккаунту өчүп кеткен. Камерасы акыркы сүрөттү тартып калыптыр. Кызыл көйнөк кийген бирөө анын эшигинин алдында турат. Лайк басып, комментарий жазып коюңуз. Подписка басышты унутпаңыз.